урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Ассаламу алейкум. Бүгүн биз сиздер менен нике кыюучу деген темада талкуу кылмакчыбыз. Сиздердин алдыңызда да мен Ильяс Мухаммед жана биздин агайыбыз Мыктыбек Арстанбек жана аудитория. Саламатсыздарбы дагы? Biz nike деген эмне деген түшүндүк. Ушуга biraz Нике сөздүк маанисинде өзү байланыш дегенди билдирет, араб тилинен алганда. Бирок ислам шарияты бул сөзгө башкача маанини ороду да. Ал эмне десе, Аллах субханаху ва тааланын буйругуна ылайык пайгамбары көрсөткөндөй эки жубай биринен бири кумарлануу уруксаты нике. Жупташуу, лаззаттануу, кумарлануу, биринен бири тынчтык табуу. Eri катын болуп жашоо бир сөз менен айтканда уруксаты Аллахтын алдында. Ошо нике деп түшүндүрүлөт. Никеге негизи акыл эси эрге тийип атканын түшүнгөн кыз, үйлөнүп атканын түшүнгөн бала никеге турса боло берет. Бирок үй бүлө куруп жашоого жашы жетпей атканы башка нерсе. Үй бүлө жоопкерчилигин кээ бирде бизде 50ге чыккандар деле түшүнбөйт. Аларга биз айтабыз, эми 60ка чейин кое тур, 60та балким акылың кирип калар депчи. Үй бүлө куруунун жоопкерчилиги жана нике экөө башка нерсе. Мисалы үчүн биздин пайгамбарыбыз үй бүлө куруудан мурда 3-4 жыл мурда нике кыйган аялына. Үй бүлө курууга 3 жылдан кийин киришкен. Көбүндө ушун мисалы үчүн бизде бел куда деп коет го. Бел куда төрөлөк балдарды мен ушуну айтат элем, менин жеке пикирим. Ушул никенин бир түрү болсо керек. Келишим болду. Сенде кыз, менде уул, ке куда болобуз. Муногу биринчи али орусча айтканда протокол намерения да, ниет протоколдору, ушу келишим никенин бир варианты. Кийин гана бир расмий түрү гана калды, аларды чогойгондо отургузуп, сен муну туттуңбу, мен муну туттум. Бүгүнөн баштап ери катынсың деген нерсе расмий гана эмеси калды. Негизи үй бүлө куруу менен никени мындай экөөнү алып келип койдурган болсок, албетте. Нике канча жаштан туруш керек десе, 30 жашта мерте дей берет. Ошон үчүн нике өзүнчө, үй бүлө өзүнчө. Бирок үй бүлө ислам шариятында нике менен башталат. Мына ушундай жагы бар. Үй бүлөнү куруп алып тургандан кийин нике кыйса болобу десе жок. Болот, бирок ага ислам шариаты уруксат бербейт. Биринчи никени кый, анан үй бүлө кур. Ахмат агай, бизде өкүл ата, өкүл апа деген бар. Бизде ошо өкүл ата менен өкүл апанын милдети эмне? Жаңы үйлөнөт да 2 жашчы. Ошолор айта албаган нерсени ата энесине ошол өкүл эне, өкүл ата жеткирет. Ошолор Кимге айта албаган? Ошол кандай десем мындай сырдашы болот да, аларчы өкүл ата, өкүл эне өздөрүнө. Чындыгында бул азыр өкүл ата менен өкүл эненин максаты баягы эки жардын ортосунда көпүрө болбой эле, ал жөн эле байлык жыйноо максатында гана болуп жатат да. Ошон үчүн азыр айтат элем, бул өкүл ата менен өкүл эненин немеси анча деле мааниге эмес го депчи. Мааниге эмес болуп жатат да бул жашоодочу. Жөн эле байлык жыйноо максатында ошого кандай десем бир 12 миңдик же 20 миңдик алтын шакек тагуу эле болуп калды азыркы күндө, азыркы жашообузда. Мурундары өкүл ата, өкүл энени айылдын аксакалдарынан коюшту да. Мен билишимчечи, себеби алар кеп кеңешин айтып, көпчүлдүк тажрыйбасы менен алардын турмушта кыйналган болсо, акыл насаатын айтып турат деп ошол максатта коюшкан. Бирок бүгүнкү күндө өкүл ата, өкүл энени байлыкты карап, мен тойма бир нерсе кошсо экен, бай бекен, жаш бекен, азыр баары эле жаштардан коюшат да. Себеби ал тоюн өткөзгөндө бир нерсесин көтөрүп, бир жардам берет деген ниетте да. Негизи исламда өкүл ата деген нерсе менимче жок болсо керек. Шариятта өкүл ата деген нерсе жок. Өкүл деген сөз, вакил деген сөздөн, представитель орусча айтканда, өкүл. Менимче бул кызда гана болот. Кыздын өкүлү бул атасы же агасы же тайкеси, бир эркек киши. Кыздын ыйбалануудан, биринчиден уялгандыктан, мисалы бирөө кудалашып келсе, кыздын өзүнө келбейт да, мен балама тиесиңби, тийбейсиңби деп. Анын өкүлүнө келет. Кыздын атынан сүйлөй турган полномочиясы бар, укугу бар адамга келет. Кызыңды бересиңби, карындашыңды бересиңби, эжеңди бересиңби деген нерсе. Анан ал кирип кыздан сурайт. Эже, же кызым, же карындашым, ушундай жуучу келиптир, ушундай мындай жерден келиптир, ушуга турмушка чыгууга макулсуңбу? Кыз ойлонойн дейт, өкүлү чыгып туруп айтат, ойлонот экен, мынча убакыттан кийин жооп берилет. Кайра келишет, же жообун күтөт, анан ошондо өкүлү бар, биздин кыз макул, же макул эмес. Анан кыз менен
кыз бара турган төркүнүн ортосундагы өкүл ушу өкүл ата деген өкүл эне менимче өкүл ата болот эркек киши болот. Мисалы үчүн калың маселеси бар го бизде махыр деп коет ошо махыр маселесин өндүрүү маселелери бар мисалы үчүн тойдун алдында төлөш керек же тойдон кийин төлөш керек өкүл кыздын тиги үйгө барып тынып кетүүсүнө түздөн түз салым кошкон киши. Молдо келип нике кыйып аткан мезгилде ушу баланын менен кыздын өкүл ата өкүл энеси да кошо кирет да. Бул жерде алардын канчалык деңгээлде тиешеси болот? Мен түшүнүшүмчө мен эгер шарияттын эмеси боюнча айта турган болсок бул жерде ошол өкүл келип отурушу түшүнүктүү. Кыздын макул эместигин өкүл айтат. Кыз макул же макул эмес. Мынауга макул эмес. Эми азыркы күндө кыздар өздөрү барып отуруп алып атпайбы? Көчөгөнүн артынан кыз өзү эле качып барып отуруп алып атат да. Эми өкүл ата мындай бир алигиндай марасим болуп калды да. Эми өкүл атасы отуруш керек экен. Жана пиалага суу куюп койсо эмнеге куюп койгонун деле билбейт. Өкүл ата эмнеге келди десе билбейм, чакырды келдик. Мына ушул суроолорду биз билимдүү молдолордон билгенибиз оң. Өз чындыгында мен азыр айтканым туура болгондо да мен айтып атканым туура эмес. Себеби мен мындай полномочиям жок да мындай фикх маселелерине жооп берүүгө. Муну каалабайм деле. Айтайын дегеним нике кыздын макулдугу болуш керек. Молдоке кыздын үнүн укканы жакшы. Мен ушуну билем да. Кыздын үнүн макулдугун укканы жакшы. Аны жеңес айттыбы, кимис айткандан катгый назар кыз өзү элге болуш керек. Ооба мен макулмун. Ооба туттум. Эгер дагы ошол жерде кыз аябай эле уялчаак баягындай адептүү кыздан болсочу, уялчаак адептүү кыздарыбыз барбы? Ошондон болсочу, анда ким айтыш керек андын ордуна? Илгери мына ушундай салттар бар эле жана кыз кыңшылатмай дегенчи. Жеңелери чымчылап мынтип онтолотуп аябай ушу азыр өзү үйгө барып отуруп алган. Баягындай ала качмай менен. Анан кийин уялып коет да. Уялмыш болуп тим эле эрге тие албай өлө албай турган экен дебесин деп тим эле 4-5 жолу суратып жооп берет го. Ошондой ham жөтөлүп деп Эми бул билбейм кандай динди билбесе ар нерсе чыга берет. Диндин талабы эркек дагы кыз дагы анык угузуп айтыш керек. Мен ушундай деп билем. Макул деп туттум. Азыркы тойлордо тамашалашып айтылып калат да, өкүл атам өз атам, өлүп кетсин кайнатам депчи. Анан могу эл арасында айтылып жүрөт да, 7 өкүл баласы болсо 5ке чыгат экен деп. Буга кандай карайсыз? Өзү алкаш, бузуку, наркобарон, анан 70 өкүл баласы болсо чыгып кете береби экен. Мен андайды билбедим. Чынын айтсам, Аллах Таала 5ке өкүл баласын эсебинен чыгарбайт. Пайгамбарыбызды сурап атат сахабалар. Я Расулуллах, 5ке кандай адам чыгат? Аллахты ыраазы кылган адам чыгат деди. Адамдар амалдары менен чыга албайт 5ке. Аллахтын ыраазылыгы менен чыгат да. Аллахтын ыраазылыгы ал өзгөчө категория. Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн Куранында, хадистерде пайгамбар аркылуу айтып атат. Кайсы учурларда ыраазы болот? Аны кылмайынча 70 миң өкүл баласы болсун чыкпайт. Шарт ушундай. Ал өзүн өзү алдап, мындай нерселер көп. Алиги 1 жыл бою ичип туруп, орозодо балыктын көшүн жеп койсоң тазаланып каласың. Дагы ошого окшогон далдыр түшүнүктөр көп. 5ке чыгуу оңой нерсе эмес, кечирип койсоңор. Ага чыгуу үчүн бирден бир жол бар. Ал Аллахтын ыраазылыгы. Ал ыраазы болбосо кандай иштерди кылба чыга албайсың. Ахмат агай, эми бул жерде дагы бир азыр сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз махр деп. Исламда белгиленген махр биздин калыңдан эмнеси менен айырмаланат? Биринчи өзү нике кыйып учурун сүйлөшүп албайлы. Бул эмне болгон учур, Ошо нике кыйуу учурунда молдо сурайт го, махрга эмне талап кыласың деп. Ошо кыз эмнени талап кылыш керек? Биринчи нике кыйып учурун сүйлөшүп алайлы. Ал эмне болгон учур десе, бул ошо үй бүлөнүн башталган учуру. Ошол учурдан башталып үй бүлөгө уруксат берилет. Мыйзамдуу түрдө. Нике кыйуу учуру бул контракт түзүү. Адатта контрактты нотариуска барып түзөбүз го биз, Мынагу мен бир келишим түзсөк, нотариус кепилдигин берет. Бул контракт Аллах Субханаху ва Тааланын алдында түзүлүп аткан контракт. Мен мунуну өзүмө күйөөлүккө алдым, ушундан төрөйм, өзүмдү ушун үчүн сактайм. Жана ушунун балдарын мен эмизем, багам, буга мен каниет кылам таап келгенде, то есть пункттарын аткарам дейт. Эр айтып атат, мен ушул аялды мойнума алам, багам, кийиндирем, коргойм, тарбиялайм. Ошол пункттарды эркек мойнуна алды. Жана бул контракт Аллахтын аты менен түзүлүп атат. Экөөсүндө тең. Аллахтын аты менен түзүлүп атат. Мен Аллахтын аты менен ушуну алам өзүмө аялдыкка. Мен Аллахтын аты менен ушуну өзүмө күйөөлүккө алам. Бери нотариус тиги бу мамлекеттен каттап ал башка нерсе.
Ал кийинки учурда же мурда иш кылып ал мамлекеттен каттоо бул никеге эч кандай тиешеси жок. Нике ислам никеси Аллах субханала тааlanын алдындагы экөөнүн бирине бири берген келишим. Эми ошол келишимди ошол жердеги билимдүү болобу, молдо болобу. Советтер Союзунда ошо нике кыюучу адамдарды молдо кылып койду да. Атайын бир мындай бир диний ритуалдарды аткаруучу молдолорду пайда кылды Советтер Союзунда. А так никени ар бир мусулман кыя билиш керек. Пайгамбарыбыз өзүнүн кызына өзү нике кыйган. Ар бир мусулман нике кыйганды билиш керек. Жаназа окуганды билиш керек. Аны бул молдонун милдети эмес, бул ар бир мусулмандын милдети. Демек бир мусулман ошол жерде мына ошол никени экөөнүн контрактын ишке ашыруучу, аткаруучу. Мына ошо никенин контрактын ишке ашырып берүүчү. Мына ушунусу менен бул нике адамдын эсинде калат. Эң мындай бир салтанаттуу учуру ушул никенин. Нике кыюу учурларынын бир өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн бизде үйлөндү, балалуу болду. 3-4 балалуу болгондон кийин нике кыят. Ушундайлар бар. Биз бир жерге нике кыйганды чакырган экен, барсак, нике жөнүндө кутба кылып атып, никени түшүндүрүп атсак, ата-энеси угуп туруп, "Эй балам, биздин да никебиз жок" дейт. Анан алардын да никесин кыйып берет. Мына ушундай учурлар болот экен. Эми биз ошондой доор жашадык. Бул реалдуулук, моюнга алыш керек. Биз бирөөнүн буга күнөөлөй албайбыз. Ушундай учурлар бар. Азыр өзгөчө ислам шарияты боюнча никелер кыйылып атат, атанын үйүндө нике кыйылып атат. Мен ушуну туура деп эсептейм. Биз бир жерден кыз алдык эле, үйүңөрдөн нике кыйып кетели десек, атасы жанжал кылат. Силер мени эмне деп ойлоп атасыңар? Менин үйүмдө нике кыясыңар, бар өзүңөркүндө кыйып алгыла. Аксакал, биз сиздин үйүңүздөн кызыңызды таза алып чыгып кетели, никеси менен алып чыгып кетели. Кызыңыз эми көчөдөгү корзинка эмес да көрүнгөн, көтөрүп апарып нике кыйып кое бере тургандай. Кызыңыз деле кийин айтсын, мен атамдын үйүнөн ак нике менен чыкканмын деп мактансын. Десек анан түшүнүп, ошондой анда макул мейли кыйгыла деп. Кыз үйүнөн никесиз чыкпайт өзү негизи. Жана биз айтып атпайбызбы, ата балдарына мактаныш керек. Мен силерге таза энени камдаганмын деп. Ал таза эне атасынын үйүнөн никесиз чыкпаган кыз. Мына ошол салтка айланып барып атат. Атасынын үйүндө нике кыйып, аталар узатып атат. Мен муну туура деп эсептейм. Ошо нике кыюу учуру ушул. Агай, бул азыр кээ бир жаштар ЗАГС өткөнү барышып атат да, эми ЗАГСтан өтөлү деп барышып, баягы кол коюшуп, келишип, баягы экөөбүз ушундай бири-бирин жана сиз айткан контрактты түзүп алып, үйгө келгенден кийин кайрадан дагы нике кыйылып атат да. Ошол эки жактан эме болуп калып аткан жокпу? Сиз кандай карайсыз ушуга? Булар ЗАГСтан барып каттоодон өткөнү бул нике деп эсептелбейт. Бул мамлекет алдында экөө үй бүлө деп таанылат. Мамлекет экөөнүн үй бүлө деп тааныйт. Экөөнүн ажырашуу, мурас, үлүш маселелерин мамлекет ортодо арбитр болуп чечип бере алат. Бирок булар Аллахтын алдында үй бүлө деп таанылбайт. Кээ ушунда. Эми Аллахтын алдында үй бүлө деп таанылуу үчүн алардын никеси болуш керек. Никелешет Аллахтын алдында үй бүлө деп таанылуу үчүн, кыяматта ошон менен жооп берүү үчүн, жана мамлекеттен, эми биз азыр ислам мамлекети жок. Мына светтик мамлекеттен болсо да укуктарыбыз талап кылышыбыз үчүн биз мамлекеттен үй бүлө катары каттоодон өтүшүбүз. Ахмат. Экөө бири биринчи болду, бири экинчи болду, бул талаш маселе эмес. Муну талашпай эле кыла турган нерсе. Анан никеде нике кыюу учурунда 3-4 нерсе такталат. Алардын жашы, алардын макулдугу, мисалы үчүн кыз эгер буга чейин турмушка чыга элек болсо анын өкүлү, ата-энеси макулбу? Биздин мазхаб боюнча. Кээ бир мазхабтар боюнча ата-эненин макулдугунун деле кереги жок деген мазхабтар бар. Бул карама каршы келбеген нерселер. Анан махыр бериле турган махырдын өлчөмү жарыя кылынат. Мына ушунча берсин дейт, же болбосо мен берем, ыраазысыңбы? Махыр бул кыз өзү беките турган, өзү айта турган өлчөм. Кааласа $1 миллион сурайт, кааласа бир жылмайып койсун дейт. Ал кыздын өзүнүн иши. Мен эсимде Хазирети Умардын учурунда кыздар ушундай кымбат махырларды айтат да. Ошондо Умар чыгып кыздардан суранды дейт. Эй кыздар, силерге үйлөнө албай атат биздин балдарыбыз. Махырыңарды азайтпайсыңарбы дейт. Ошондо бир кыз чыгып айтат. Эй Умар, сен ким болуп калдың? Аллах бизге берген уруксатты токтоткудай, сен ким болуп калдың дейт. Ошондо Умар айтты дейт. Мадинанын аялдары хафиз болуп кетиптир. Умар өлгөнү калды эле, кыздары куткарып калды деп. Аллах берген территорияга эч ким кийлигишүүгө укугу жок. Мындан бир канча убакыт мурда мен Эмиратта жүрүп, бир досумдун үйүндө баласы сакалы мынерден 22-ге чыгып туруп, балаң эмне үйлөбөйсүң десем, махырга акча жыйнап атат дейт. Анан мен сурап атам, кыздарыңар канча биякта махыр сурайт? Канча махыр сурайт кыздарыңар десем, ну где-то $30 000, $40 000 дейт. Күлесиңер, а? Бул акча калың эмес. Кийин калың ушинтип калыңга айланып калды да. Бул махыр
өзү Аллах субханала тааланын кызга урмат кылып берген өлчөм. Кызга берилген белек махыр. Махырды бербей койсо нике жүрбөйт. Кыз айткан учурда бериш керек. Тойдун алдындабы, же өмүр бою төлөйм дейби, же бөлүп берет дейби. Иши кыз кандай айтса ошону аткарат, анан нике күчүнө кирет. Ошон менен. Махырдын өзүнүн институционалдык өзгөчөлүктөрү бар. Биздин кыздар ушу махырды түшүнбөй атат да. Махыр аябай кыз үчүн керек болгон нерсе. Кантип бул калың айланып калды билбейм. Бизде барып ата-энесине кызды алып качат. Же болбосо бир нерсе кылып үйлөнөт да, ата-энесине барып 1 ящик арак, 2 кап картошка, 1 кап сабиз, 1 кой, 1 торпок тапарып берип коет, болду ошо менен кызды сатып алды. Анан күнүндө дөпөштөй берет, мен сени ата-энеңден сатып алганмын деп. Махыр кыздын өзүнө бериле турган. Вот элестетиңиздер, аялыңыздарга 30-40 миң долларды бер да, анан айдап көр үйдөн, айланайын деп жүгүрүп жүрүп кызмат кыласың го аялга. 30 миң, 40 миң долларды бергенден кийин. Бул биринчиден, экинчиден эркектер тез өлөт өзү табияттан. Авария болот, ар нерсе болот. Кыз иддасы бүтүп, кайра турмуш курганга чейин, же балдары бир бойго жеткенге чейин бир нерсеге жашаш керек да. Туурабы? Үйгө барып кайтып барайын десе, ата-эненин үйүндө келин келип калган уже, орун занятый аерде. Ал же моссоветке чыгабы, же бука союп касапчылык кылабы, жок. Күйөөсүнөн алган махыр менен жашайт. Мына ушул жери бар. Азыр биз билебиз, ушундай кыздар турмушка чыгып атат, махырына үйлөрдү алдырып атат, машинелерди алдырып атат, чоң өлчөмдө акчаларды алып атат. Мен ушуну туура деп билем. Ал эркек кийин балдарына мактаныш керек да, мен силерге 40 миң долларга алып берген менеңерди депчи. Көчөдөн эле жетелеп келгенмин эмес. Ал өтө кымбат эне болуш керек. Бул кыздын ушу урматы, кызга болгон урмат. Белек ушул. Анан махырдын дагы бир жери, эгерде күйөө ажыраша турган болсо дагы кыз көчөдө калбайт. Көчөдө калбайт, махыр кызда калат. Аны көтөрүп кетпейт эч ким. Эгер күйөөсү кыйналып атып, ошол аялдын махырынан иштетсе, эгер аял кайрып бер ал акчаны десе, ошону бериш керек болот, ал карызга алынат керек болсо. Бул кыздын өзүнүн жеке менчик байлыгы, кааласа ата-энесине берип коет. Кааласа көчөгө алып чыгып сатып ийет, чачып ийет. Кааласа бир мечит куруп коет, ал өзүнүн иши. Мен уккам, араб мамлекеттеринде бир катар мамлекеттер аялдардын махырынын эсебинен экономикасы көтөрүлөт деп. Аялдар акчаларын алып, ошо мамлекеттин экономикасына салып коет экен махырларын. Мамлекет түркүлөп ошол акча менен жүрөт дейт. Махыр ушундай бир күчтүү социалдык институт өзү. Бул азыр 22, 23, 24 жаш болсо, бул 30 жашка чыгат. Эгер махырды кыздар ушундай талап кыла баштаса, үйлөнүш үчүн балдар дагы убактын көрөк көрөт. Себеби 30 миң, 40 миң табыш үчүн көп убакыт кетет. Медин кымбат нерсе рекламасы жок, бат эле кетет. Махыр эгер кыз жакшы болсо, канча дебесин талап алып кетет о кызды. Начар кызды канча реклама кылба, бекер кылып койсоң да апарса айда берет эртеси күнү. Ак мөөрдүн ак мөөр экендигин үчүн жантай салпактап барды да Соңкөлгө, туурабы? Неге десе ак мөөр ушундай кымбат болчу. Билесиңерби, кандай калыңдар берилген Кыргызда? Айдап тогуздап мал берет. Эгерде биз аны үчүн үйлөнбөй аткан жокпуз. Анын мен махыр үчүн деп айтпайм да, кыздар калыңды көтөрүп койгула эле. Эч кимге өптүрбөй, эч кимге колуңарды карматпай, өзүңөр сактап туруп бирөөгө тийгиле эле, канча десең берет. Байлыгы барлар берет канча десе. Ошо калыңын айтабы, махырын айтабы, канча десе берет. Бирок ал махырын берип эле, калыңын берсе эле, меникин төлөп атат деп эле барып жашай берсе болбойт да. Ал түшүнүш керек, бири-бирин жакшы көрүш керек деген нерсе. Мындай кылайлы, мындай тереңирээк ойлонолу. Эгерде мен өзүмдүн келечекте балдарым үчүн жакшы аялды көрсөм, мен эмнеге буну байга берип ийишим керек? Өлүп талып иштеп акча табам мен аны алыш үчүн. Эмнеге бай болсо эле аны алып кетип калыш керек? Кеп анда эмес. Кеп ушунда балдар иштейт. Иштейт ошондо үйлөнүш үчүн. Бүгүн эмне үчүн аялдардын баркы жок десе, бекер келип атпайбы? Бир теп айда безиң, экинчисин алып келип аласың. Бекер болуп атпайбы? Мына ошон үчүн баркы жок. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жаштар биздин эртеңги таңыбыз, жаңы үй бүлө ырысыбыз, багыбыз. Туура жолду айтып бизге көрсөтчү улуулардан кеңеш угуп барабыз демекчи. Ушу менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Үйлөнүңүздөр, бактылуу болуңуздар, нике этиңиздер.